Саламатсыздар, урматтуу биздин жердештер, айылдаштар, туугандар, көз тааныштар. Мына карап турсак эле бири-бирибизге баарыбыз бири-бирибизге тааныш, тууган болуп чыгып кетип атабыз. Мен дагы сиздердей эле ушул Мекенчил партиясына деп добушумду берейин деп чуркап жүргөн бир аялмын. Мен сіздерге айтат элем. Ушул жылга чейин биз канчалаган шайлоолорго катыштык. Чындыгында акча алган күнүбүз да болду, акча албаганыбыз да болду. Бирок мына көрүп атасыздар, эмнеге жеттик? Эч нерсеге жетпедик. Андан көрө мен сиздерден суранат болчу. Мен кыска нуска гана сүйлөйм. Мекенчил партиясынын жигиттеринди партияга шайлаңыздар. Себеби булар мекен деп жүрөгүндө оту бар гана инсандар мекен деп чыгышты. Булар жүрөгү менен элим, жерим деп, каным деп соккондор. Ошон үчүн урматтуу менин жердештерим, айылдаштарым, туугандарым, Мекенчил партиясын колдойлу. Өзүнө адам ишенбесе, ал добуш сатып алат. Эмне үчүн добуш сатып алат? Алар ушул акчаларды каяктан алган? Ошончо адамга 1000 сомдон, 2000, 5000 сомдон бардыгын таркап келсе, өзүңүздөр билесиздер канча акча кетет. Алар ошол акчаларды каяктан табышкан? Ошолорду да ойлонушубуз керек. Биз балдарыбыздын келечеги үчүн, элибиз, жерибиз үчүн биз Мекенчил партиясын бир доштун колдойлу. Себеби бул деген 5 жылда бир жолу келүүчү шанс. Агайымды сиз туура түшүнүп атасыз, Ана тиги бала айтады, тоғытер жерин алды айткыла дейт. Мекенчил партияны бизден башка эч ким колдобойт. Булар элдин арасынан сурулуп чыккан, мекен үчүн күйгөн патриоттор, мындай айтканда. Келгиле андан көрө деген ушундай патриот жигиттерибизди, айымдарыбызды биз колдогонду ким колдойт? Тияктагылар колдобойт алар. Алар көнүп калган, аларга жылуу төшөк, жакшы жерге барса, жакшы жерден эс алса, акча булса алар бизди ойлобойт. Бизди мына ушуга окшондор ойлойт. Адамда эң биринчи ишеним деген керек. Мына бир нерсеге ишенсең, ошонун баары жакшы болот деп айтат. Жаата мен укканды бирөө айтат, эми булар деле баягыларда сүйлөп коюшат да, ошо ойдон жоголушат да, эми мындай. Жок. Ишенели, урматтуу менин жердештерим, садаган кетейиндер. Ишенеличи ушу Мекенчил партиясына. Анан көрөсүңөр. Результатын көрөсүңөр. Ийди биз мына бөбөктөрдүн келечеги үчүн ойлонолу үчүн биз жашашыбызды жашап турганда 50-55ке чыгып атабыз алдыларыбыз. Мына ушулардын келечеги эмне болот? Эгерде ушул шайлоодо биз Мекенчил партиясын шайлай албасак, анда мен биле албайм мен деген алдыбызда кандай нерсе күтүп турат. Дагы эле баягынын таягы болот. Келгиле андан көрө бизде сурулуп чыгалы өзүбүздөн өзүбүз. Мен мына партияны тиги партия момундай дебейм. Себеби антип айтканга да акым жок. Бирок бул мекеним деп жан дили менен, жүрөгү менен соккондорду колдойлу. Келиңиздер, сиздерден суранам, мен атайын. Мен Фрунзенский тараптан келдим. Ушу жолугушуна барып, мен да эл менен көрүп, оюмду айтып кетейин деп дегенче. Ошон үчүн бир дошту балдардын келечеги үчүн, балдар биздин келечегибиз. Ушу келечекти балдарга биз бир нерсени түптөп берели. Жок дегенде өкмөт өзгөрүлсүн. Мына өздөрү айтмакчы, жанагы депутаттардын саны азайсын, кум төрдү маселесин чечсин. Мына мен Камчыбек Ташиевдин несин мына жактырам да. Камчыбек Ташиев деген убагында Нура айылын билесиздер, көчүп калганда 3 айда Нура айылын бутуна тургузуп койгон инсан бул дегенчи. Азыр Нура айылынан ким бар? Ошолордун бардыгы айтат, ушундай деп. Анан Камчыбек Ташиев качан болсо деген Баткенде тополоң болобу, чек ара болобу, эң биринчи ошол барат. Өзүнүн жанынан акчасын салат, үй бүлөсүн салат, досторунан салат. Азырын чага эч ким деген өкмөт акча берген жок. Келгил ана мына ордук дейсиз, эже сиздики деле уктум. Ушундай алар бизди карабайт азыркылар. Эгерде ошо колдойт да, себеби булар деген мынакей өзүңүздөр мына Садыр Жапаровго сөз жок. Азыр ушул жерде тургандарыңыздар бардыгыңыздар күчтүү политиксиздер. Чын айтайлыбы? Айылда, шаарда отургандын бардыгы кээ бир тиги жогору жакта отурган депутаттарга күчтүү политиксиңер. Мынаны мынчы керек эле, жок, мынаны мынчы керек эле деп эже отуруп эле арманыңызды айтпастан өзү сурулуп чыгалы. Өзү сурулуп эле чыгалчы. Мына азыр мына жерде канча жашоочулар болот. Ушул салкын көз караш менен келди, кетти да мындай деп атат. Ошолордун бардыгы чыгып ушинтип эле мынтел тиңтел десе, тыйындан акча уралат. Колдойлу андан көрө келиңиздер,